Ölüm hükmüm. Biyaktan bu nesen için başladı. Sırttan emes biyaktan. Жаран кандайдыр бир кылмыш кылса сот органдары тарабынан териштирүү иштери жүрүп, эгер күнөөлүү экени аныкталса темир тор артына камалат. Жабык мекемеге биринчи келген адам катуу стресске кабылып, кылган иши баскан турганы тууралуу ойлонууга туура келет. Абактын артындагы жашоо капастагы куштукуна окшош. Мындагы адамдар кылганын мойну менен тартып, көбүнчө убактысынын өкүнүч менен өткөрөт. Элмураттын жашоосу акыркы жылдары темир тор артында өтүүдө. Камерадан күнүнө болгону 1,5 саатка сейилдөөгө чыгат. Бул убакыттагы 4 дубалдын ичинде өтөт. Соттолуучунун өтүнүчү менен аты өзгөртүлдү. Ал мыйзамдагы өтө оор деп саналган экстремизм жана терроризм беренеси боюнча айыпталып, 13 жылга кесилген. Бул кылмышка баргандар катуу кайтарууда. Жабык камерада кармалат. Кырк жаштагы Элмураттын жаза өтөө мөөнөтүнүн тең аяктады. Боштондукту дагы 6 жылдан ашык күтөт. Элмурат Россияга эмгектенгени барып келип жүрүп, туура эмес багыттагы диний агымга кошулуп, жыйынтыгында ал колу менен кылганын мойну менен тартып жатат. Жаштарга ошо көбүрөөк бизди балдар ошо Россия жактарга барат, ошо жактарга барганда этият болуп, ар кандай немелерге кошулбай, туура эмес же болбосо пикире же болсо кандайдыр бир жамаалар, группировкаларга кошулбай, өзү мындай адал ишини иштеп келсе жакшы болмок. Болбосо ошо бизге окшоп ошондой 1 жыл, 2 жылдан кийин кичине үйрөнүшкөндөй болуп калдык, бирок баары бир өтө жаман экен, камалбаш керек. Ошо мен айтайын дегеним, биякта эч качан ниет кылбаш керек бул жака түшүүдө же бир. Эч ким кылбаса да керек го, бирок ошондой кызыка турган адамдар, бир немелер бар да, балдар. Ал туура эмес бул жак. Андан көрө ошо үйдө, ошо жашаган жерде ата-энесин, жакындарын, туугандарын кызматын кылып, ошолорду дуасын алып, жакшы иштерме алек болуп жүргөн жакшы. Бийликтин укуругу узун, мыйзам бузган жаран өз жазасын алат. Соттолуучу жаза басып, туура эмес ишке барганына өкүнүп, бармагын тиштеп келет. Туура эмес адамдарга, туура эмес ошондой жол агымдарга кошулганыма өкүнөм. Туура өзүбүздүн мына ата бабабыз карманып келген дин жолуда, туура жолдо болуштукту айтат элем жаштарга дагы, өзүмө дагы. Баары бир күн кармалат экенсиң, же бир билинип калат экен. Туура эмес кылганыңды башың менен бакты көрөт экенсиң да. Көрөт экенсиң дегеним, камалат экенсиң да. Ошо жаман экен. Бул азаттык, камалуу эң жаман нерсе экен да. Ар кандай мындай туура эмес бир нерселерге кошулуп, бекер убактын кетирип, анан аягында же камалып, соттолуп, мындай кыйналып жүргөндө анан өкүнөт, бирок кичине кечирээк болот. Баары бир күн билинип калат, же бир мисалы туура эмес болгондон кийин туура эмес иштин кылыгы 40 жылда болсо да чыгат дегендей билинип калат экен. 4 адам бир сутканын 22,5 саатын 15 чарчы метрден ашпаган камерада өткөрөт. Бул именно бизде статья менен түшкөндөр бул режимде биз биринчи жолу соттолгондорбуз. Ошо усиленный режим деп коет, күчөтүлгөн. Ошо тамак берет бизге, күнүгө 3 маал. Эртең мененки түшкү, анан кечки тамак. Дагы күнүнө 1,5 саатка немеге чыгабыз. Прогулкага. Анан 2-3 айда бир жолу свиданка, үй бүлө менен жолукканга мүмкүнчүлүк бар. Душ бар, душубуз бар. Калган убактыбыз биякта ооба. Телевизор көрөбүз, китеп окуйбуз. Бут бар ичинде ооба, суу бар, шкаф немелер бар, жата турган немебиз бар. Туалет дагы ичинде ооба. Туалет дагы ичинде, чыкпайбыз күнү бою.
ошо 1,5 сааттык прогулкага гана чыгабыз. Анан душка чыгабыз. Телевизор көрөбүз, китеп окуйбуз. Анча мындай жеңил мындай неме менен мындай физиотерапия кылып коебуз, жеңилирээк. Ошо көбүрөөк китеп, анан телевизор менен кичине оорураак убакыт өтүшү. Кушту дагы көчөдө учуп жүргөн кушту алып капаска жаап койсоң кандай кыйналат. Ошондой да адам дагы жеп ичкен, жанагы бут шарттар болгону менен баары бир мындай көчөдө жүргөн башка да. Ал өтө кыйыныраак, оор. Элмурат эркиндикти күн санап күтүп келет. Ал абактан чыкса түз жолго түшүп, жашоосун улантууга ниет кылууда. Бала чакамды сагынам, эң катты. Ата-энемди, бир туугандарды, досторду бут сагынам. Көчөдөгү тааныш билиштерди баардыгын. Эң өкүнүчтүүсү ошо сагыныш экен да, анан убакыт өткөндөн кийин баягы азыр биякта туруп да угуп атабыз да, кимдердир жоготуп атабыз. Ошолор аябай өкүнүчтүү болуп атат да. Буюрса чыккандан кийин эң биринчи ошо бала чака менен бирге чогуу болуп, өзүмдү оокатымды кылып, өзүмдү ишим бар, иштеп, эч кандай диний немелерге кошулбайбыз. Ошо өзүбүздү жергиликтүү жерибизди, мисалы ата бабаларыбыз карманып келген динди эле жолунда жүрүп, эч кандай немелерге кошулуш ниетте жок, аны эч ойлобойбуз да ал жөнүндө. Тек кана ошо бала чакабызды карап, ошолорду окутуп, тарбиялап, бир пайдасы тие турган адамдар болушуга аракет кылабыз, аракет жасайбыз. Ата-энебиз алып калган, алардын дубасын алып, кызматын кылып, достор, жакындар, туугандарды дагы жакшылыктарга кошулушуп, ошолор менен жүргөнгө ниет ошондой. Чыгып өз оокатын кылып, тынчкана ошо бир пайдасы болсо пайда тие турган, бирок зыян кылбай турган эч кимге, элиге, туугандарына ошол ниетте, ошол план менен жүрөт да, ошондой ниетте жүрөт. Номер 27 түзөтүү мекемесинде 700дөн ашык соттолуучу бар. Анын 100гө жакыны экстремизм жана терроризм беренеси боюнча камалгандар. Туура эмес диний агымга кирген адамдар башкалардан обочолонуп, өзүнчө кармалат. Себеби алар өз түшүнүктөрүн башкаларга жайылтуу коркунучу бар. Соттолгондор, конечно, биз алар менен мындай жеке маектешүү, профилактикалык иш-чара жүргүзгөндү айтышат. Соттолгондугу үчүн абдан өкүнүшөт. Эмне себептен? Себеби дегенде түшүнбөстүктөн, диний сабатсыздыктан ошондой агымдарга кошулуп, ошондойго мүчө болуп калып, анан кийин ушундай шартка, жагдайга туш келип калгандардыгы үчүн деп өкүнгөндүгү ошол. Айрымдары жанагындай туура эмес кыймыл аракеттерди кылган, жана куралдуу эмелерге тийиштиктери бар деген шектер менен күнөөлөрү далилденип, соттун өкүмү менен азыркы учурда бизде жаза мүнөтөлөрү өтүп атышат. Өкүнгөндө эмне деп айтышат? Өкүнгөндө эми баягы жаштык кылпырмын, билбестик кылпырмын, ушундай түшүнбөстүк кылып, ушундай туура эмес топторго кошулуп алып, ушундай жолго түшүп, кылмыш экенин эми түшүнүп, мойну менен тартып жазаларын өтөп. Түшүнгөнү кандай? Эми ушундай баягы туура эмес тиякта кылган иштерин уже мыйзам бар экенин, акырыбы, эртеби, кечпи мамлекет тарабынан мыйзам чегинде жоопко тартылып, жаза мүнөтөлөрүн өтөп, ушундай шартка туш келип калышына азыр мына эми ишенип түшүнүп отурушат. Азыркы күндө технологиялык жетишкендиктер кылмыштын бетин ачууга шарт түзөт. Укук коргоо органдары мыйзам бузганды узатпай кармай алат, ойлонбой билбей калат деп, же жаңылыш ката кетиргендер капастагы кушка окшоп, абакта тагдыры талкаланат. Адам өмүрүн кыйып же оор залал келтиргендердин жан дүйнөсү кыйналып, тирүүнүн өлүгүнө айланат.
Nemем өкүнүм бияктан көп нерсени түшүнүп баштадым. Сырттан эмес, бияктан.